Ассаламу алейкум, қасиетті қырғызстандықтар. Бүгін сіздер менен Жогорку Кеңештин залында эмес, биздин өзүбүздүн партиянын кеңсесинде жолугушууга туура келет. Билесиздер, Жогорку Кеңеште ар кандай маселелерди майдалап айта берүүнүн кажети жок. Соңку түзүлгөн кырдаал боюнча өтө көп суроолор пайда болду. Мына ошолорго четинен жооп бергенге даярбыз. Адаттан тыш бир аз убактыңыздарды алам. Сабырдуулук менен аягына чейин биринчи ооздан уксаңыздар да ар кандай ушактардан алысыраак болсок. Биринчи кезекте ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегинде түзүлгөн ар кандай кырдаалдарга кайдыгер карабай өз үнүңүздөрдү кошуп, каалоо тилектериңиздерди, колдоолоруңуздарды билдирип турган 100 миңдеген биздин кайдыгер эмес жарандарыбызга чын дилимден ыраазычылык билдирип, жараткан ар бирибиздин тилегибизди берип, Кыргызстандын келечеги кең болуп, жаркыраган, өзгөлөргө тең болгон, өз алдынча өлкө бойдон калышыбызды Аллах маңдайыбызга буйруган болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, биринчи мен алгач сөзүмдү 3-чү күн, 4-чү күнгө баратат. Биздин керемет актив жигиттерибиздин бири Мирлан Ураимовдун кармалышы боюнча сөз кылгым келип турат. Мирлан мырзага кече сотто тагылган дооматтар, Улуттук коопсуздук комитети тарабынан иликтенген иштер ары каттап суу кечпейт. Мирлан мырза абдан маданияттуу, сабаттуу, Россиянын Москва шаарында көптөгөн жылдар бою биздин жердештерибиздин, мекендештерибиздин укуктук талаасында укуктарын талашып, юрист катарында белгилүү болгон инсан. Ага доoma тартып коюп аткан иштин бүт баары ойдон чыгарылган сөз. Себеп Мирлан мырза жөнөкөй эле мындай бир бийликти кулатуу жөнүндө сөз чыгарып эмес, жанында жүргөн досторуна да агасы болобу, иниси болобу, ушунча жылдан бери бир да жолу көргөн жокмун, жок дегенде үнүн чыгарып койгон. Мирландын дарегине адилетсиз сөздөр айтылган кезде дагы унчукпай башын ийкеп туруп кетчү кыргыз жигитине таандык болгон мыкты сапаттар бар. Бул жигит сабаттуулугу жагынан да, маданияттуулугу жагынан да башкаларга үлгү болчу жигит. Качан кааласа, качан карабаңыз, сүйлөсө ошол мыйзамдуулуктун, конституциянын алкагында жана тегерегинде деген маселелерди көтөрөт. Маданияттуулук, адамгерчилик, тазалык жана чындык деген улуу түшүнүктөрдүн тегерегинде жүргөн азамат. Мирландын бир гана айыбы бар. Ал айып мына ошол өткөн жылкы Баткен коогалагындагы болгон окуялардын чыныгы, себептери кайда экендигини элге кенен кесир айткандыгы. Күйүп бүткөн ар бир үйгө өз желкесине көтөрүп, муздаткычтарды көтөрүп барып үйүнө киргизгендигинде. Мына ошол жерде кандайдыр бир туура эмес курулуп аткан курулуштарды, сапатсыз бүтүп аткан үйлөрдүн болгонун болгондой кылып, ашкере кылып айтып койгондугунда. Экинчиден, Кара Суу районундагы Ынтымак айылынын тегерегиндеги болуп аткан ызы чууда ошол жерде дагы элдин алдында өзүнүн нукура, атуулдук, жигиттик позициясын так ачык билдиргендигинде турат. Кемпирабадтын тегерегиндеги болгон ызы чууну дагы мына ошол Мирлан мырзага окшогон бир топ азаматтар тагдырын чечип, элге бүтүндөй туура маалыматты жеткирип, чындык кайсы тарапта экендигин көрсөтүп койгондугунда. Бул сөзсүз бийликке жаккан эмес. Шашпай тур деп тиш кайрагандар четинен чыгып калган. Жогорку Кеңеште бир депутат айткандай, жалгыз Мирлан Ураимов 1,5 миң киши иштеген КТРди басып салдыбы? Биз тан беришибиз керек. Чындык ал жигит тарабында экен деп айтканы бүгүнкү күнгө чейин актуалдуулугун жоготкон жок. Мирлан мырза бир топ күндөр башта
Агай көптөн бери артымдан бир машина аңдып жүрөт. Мен алардын сүрөттөрүн да тартып алдым. Бирок ушинтип мени коркутам деп ойлошот. Бир жолу токтотуп, абайласаңчы камалып кетпегин дегенге чейин эскерткен деген сөздөрүн уктум. Бирок ушул иштерди жасап аткан азаматтар бир нерсени түшүнбөйт. Бирөөнүн үнүн өчүрөсүң, экинчисин өчүрө албайсың. Үчүнчүсүн өчүрөсүң, төртүнчүсүн өчүрө албайсың. Эсиңе кел, абайла. Мен өзүмдүн жаш кезимди элестетем. Мына ушундай болуп, кыргыз тагдыры, кыргыз жери четинен кемтилип бараткан кезде биз депутаттар Ишенбай Кадырбеков, Исмаил Исаков болуп, үзөңгү кугуш кеткени калды деп, Нарынга барганда ошол жактагы элдин баары журт бузарлар, эл бузарлар келди. Аскар Акаевичке каршы иштегендер келди. Аскар Акаевичти жайына койгула деп бизди киргизбей, машинабыздын алдын тороп алып, айтпаган сөздөрдү айтышып, артка салган эсибизде. Мына ошондо биз эл бузар болгон экенбиз. Менин кулагымда ушул күнгө чейин жаңырат. Барып өзүңөрдүн жериңерди коргой бергиле, биздин жерге аралашпагыла деген кыйкырыктар болгон. Кийинчерээк ушуну уюштурган бир азамат парламентке депутат болуп келди. Ал кезде ошол райондун акими эле. Бүгүн ошол иштер маданиятсызыраак, кополураак, каттуураак, мыйзамсызыраак уланып келатат. Мына ошол кездеки элибиз, жерибиз бүтүн болсун деп кыйкырып чыккан азаматтардын баарын эл бузар деген атка кондурган. Мына ошол эл бузарлардын бири азыр алдыңыздарда отурат. Ош шаарында жыйын өткөрүп алып, өтө каттуу кыйкырыктар болгон. Абсамат Масалиев менен Адахан Мадумаров деле камап койсоңуз, эл тынчыйт деген жыйындарды өткөрүшкөн. Тарых көрсөттү баарын. Сталин айткандай, тарыхтын улуу шамалы учурчуларын учуруп, ар бирин өзүнүн ордуна коюп атат. Дагы да коет. Кече Мирлан мырзанын соту болуп аткандагы окуяларды карап отуруп, мен сотуна баргым келди, бирок билесиздер, мен өзүмдүн ишимди карап жогорку кеңеште кармалып калдык. Эки тараптан эки жактоочу адвокаттарыбыз суроолорду берип атат. Угуп койгон же соту жок, же тергөөчүсү жок. Сот Улуттук коопсуздук комитети тарабынан даярдалган кагазды окуп бергенге гана жарады. Башка чечим чыгара алган жок. Чыгаруусу мүмкүн да эмес эле. Себеп Кыргызстанда мыйзамдуулук деген түшүнүк бир канча убакыттан бери артта калган. Мен чечем, мен билем деген түшүнүк менен жашап калганбыз. Өтө кайгылуу окуя. Муну Абдыкадыр Орозбеков деген кыргыздын бир чыгаан инсанынын тарыхы жөнүндө кичинекей бир китепче. Мындан 2 жыл башта Кадамжай районунда болгонумда Билалидин Кудайбердиев деген аксакал менин колума карматты эле. А киши ойлосо керек, ушул китептерди окубай жүрсө керек. Мен студент кездеки дипломдук ишим ушул Абдыкадыр Орозбеков, могу сүрөт илинип турган Жусуп Абдурахманов, Баял Исакеев, Абдыкерим Сыдыковтар жөнүндө болгон. Биз булардын тарыхын аябай жакшы билебиз. Мына ошол жылдардын биринде бул жерде жазып атат. Суроолорду берет эле, жоопту укпайт эле. Себеп жооптордун баары даяр болгон, басылып коюлган, кол кой деп. Итке да көрсөтпөгөн кордуктардын баарын көрсөткөн деп. Мына ошол окуялар эч кылдай кыйшайбай, андан да арамыраак жолдор менен бүгүн 21-кылымдын 22 жылында кайрадан кыргыздын башына келип түшөт. Кайрадан ушул биздин көз алдыбызда турат. Жактоочулардын бир да суроосуна жооп алган жок сот. Эгер ушундай болгон болсо, жактоочунун эмне кажети бар? Кыргызстандын ичинде соттолуудан эмес, соттордон коркот. Себеп соттордун бүтүндөй баары кандай абалда калгандыгын баарыбыз жакшы билебиз. Мен өткөндө жогорку кеңеште бекер жерден айткан жокмун.
güç organдарынан Кыргыз мамлекетинин жарандарын коргоо керек болуп калды деп. Ушул сөздөн улам айткан. Өзүңүздөр билесиздер, Жогорку Кеңеш ишин баштаган күндөн баштап мени суракка чакырып баштаган. Бүтүндөй сурактары бүттү. Кече баш прокурор Жогорку Кеңешке кайрылыптыр. Мадумаровду кылмыш жаза ишине тартууга уруксат бериңиздер деп. Бул күндөрдө өтөт. Бул сабатсыздык, бул кара булутта кетет. Эртең бири-бирибиздин бетибизди кантип карар экенбиз. Бар өзүнүн ордуна келет. Бизди андай жолдор менен коркута да албайсыздар. Биздин бараткан ак жолубуздан тайдыра да албайсыздар. Биз өз башыбызды, өз өмүрүбүздү, өз өлкөбүз үчүн, өз элибиз үчүн сайып койгон жарандарбыз. Мейли убактылуу жеңишке жетесиңер, бирок түбү жакшылык менен бүтпөйт. Сот жообуна тартылуудан же сот процессине баруудан мен жана айттым, дагы кайталайм. Эч ким коркпойт. Бирок соттордун кандай чечим чыгарышы бизге бүгүнкү күндөн белгилүү. Ошондуктан мен кече айттым, тездетип түшчү комиссияңарды түзгүлө да ишке киришкиле жигиттер деп. Эгер бул жагдайды кыргыз тарыхы менен карап көрсөк, Алымбек датка өз кара ниеттерин ишке ашыра инсандардын ортосунда калып калганын билгенде, мен намаз окуп атканда кыйгыла башымды деп өз башын өзү Аллахтын алдында ийип туруп ыңгайлуу шарт түзүп берген. Биз дагы бир жолу баса белгилеп айтам, андай кара ниеттик жоруңардан чочуп да кетпейбиз. Аны ойлонуп да койбойбуз. Элибизде керемет сөз бар. Көптүн катарында баш катып көргөн күнүң курусун деген. Биз баш катып болуп аткан окуяларга көзүбүздү жумуп, кулагыбызга тыгын тыгып, оозубузду байлап алып жашай албайбыз. Биздин жүрөгүбүздүн согуусу эркин болуу керек. Көзүбүз ак караны өзү тандаш керек. Оозубуз, Аллах берген тилибиз, көрүп турган нерсени, көкүрөгүбүздө кайнап турган нерсени айта билишибиз керек. Жашоонун рахаты ушунда. Эгер ушул нерселерден, ушул кереметтерден ажыратып коебуз десең, анда андай жашоонун кажети жок. Алдын ала кандайдыр бир божомол сыяктуу сөздөрдү айткым келбейт. Саясатчы катарында, тажрыйбабыз бар инсан катарында айтып коеюн. Мирлан мырзага тагып отурган дооматыңар, мен жана айттым, сууда кечпейт. Уят маселе бул. Бул өтө уят маселе. Эгерде ошол блогерлердин оозун тыябыз десеңер, оозунан агыт кирип карыйт чыгып аткан азаматтарга эмне көңүл бурбайсыңар? Оодарып эмес, керек болсо кээ бир инсандардын башын талкалап кетиш керек, үйлөрүн барып өрттөө керек деген жигиттерге эмне үчүн көңүл бурбайсыңар? Же алардын кожоюну өзүңөрсүңөрбү? Алар силердин буйрутмаңарды аткарып атабы? Ар бир киши башка кишини өзүнүн көзү менен карайт экен. Бүтүн Кыргызстан партиясы эч качан эч кимди эч кандай акчага да кызыкчылыкка да жалдап албайт. Эгер силер жалдап алып атсаңар, кээде жазууларыңардан көрүп калып атам, ушулуңарды тыйып койбойсуңар деп. Ар бир жаран өзүнүн пикирин ачык билдирүүгө укуктуу. Бул биздин баш мыйзамдын эң негизги принциптеринин бири. Баш мыйзамыңдан 1000 эсе жогору турган, жараткандын китеби болгон Кур'анда дагы ушундай айтылат. Ар бир инсан өз пикиринде, өз баскан жолунда эркин. Бир гана заттын алдында баш ийет, ал да болсо жараткандын өзү. чындыктын, шариаттын, адилеттүүлүктүн гана алдында баш ийет.
Урматтуу кыргызстандыктар, мына ошол сөздөрдү биз жогорку кеңеште айтышыбыз керек эле. Бирок ал жерде регламент мүмкүнчүлүк бербейт. Убакыт чектелүү. Менин чыгып отурганымдын себеби ары кандай бакма, ыркыратмалар токуп сөз чыгарып, ушактарды тараткандан кийин гана мажбур болуп отурам. Ушул сөздөрдү сиздерге түздөн түз айтып коюуга, кайрылып коюуга. Кыргыз жерин сүйсөңөр, менчелик сүйөрсүңөр. Кыргызстанды сүйсөңөр, менчелик сүйүп, Кыргызстанга күйсөңөр, менчелик күйөрсүңөр. Түк жукпаган кандайдыр бир жалааларды жаап, этегиңер бир жериңе жетип кетпейт. Биз токтошубуз керек. Биз акыл калчашыбыз керек. Биз кайсы жолго түшүп алдык? Мунун түбү жакшылыкка алып барбайт. Кезинде кайсы президент келбесин, дал ушул азыркы тагылып аткан жарлыктарды тагып келген. Бирок азыркылар коюп аткан чалык күнөөнү эч ким кое алган эмес. Себеп бул менимче шайтандын өзү да чалкасынан кеткен болсо керек. Кыргызстанга кыянатчылык кылды деген жала жабыш бул адамгерчиликсиздин туу чокусуна чыккан жери. Мен дагы бир жолу айтам. Ушул жаланы жабаардан башта кай жериңер менен ойлонуңар. Ушул дооматты коердон башта кайсы акылыңар менен кеңештиңер. Эч нерсе айтсаңар, мындай бир чындыкка жарашпай калды. Уурдап алды десеңер ишенбейт. Башка бир нерсе жасады десеңер ишенбейт. Менчиктештирип алды десеңер ишенбейт. Кандайдыр бир мекеме ишканаларды басып алды десе эч ким ишенбейт. Эмне болду? Абада калкып жүргөн, көзгө көрүнбөгөн нерсени айтуу керек. Бул мамлекетке чыккынчылык кылуу деген. Муну ар кандай кылып чойсоң болот. Себеп фашизмдин идеологторунун бири Геббельс айткандай, жалган канчалык фантастикалуу болсо, ага ишенүү ошончолук жеңил болот деген принципти көздөп атасыздар. Экинчи принцип, ошол эле Геббельстин айтканы бар. Ак караны ажыратып билген, өз принцибинде турган, өзүнүн ишеними бар, өз көз карашын бекем кармаган инсандарды гана жок кылуу керек, калгандары айдаган койго айланат. Башкаруу жеңил болот деп. Мына ошол фашизмдин негизги идеологиясы ушул болгон. Бирок аягы келип, эмне менен бүткөнүн тарыхтан жакшы билебиз. Кудай кааласа, дагы бир топ чындыктардын бети ачылар күндөр жакындап келатат. Мен дагы бир жолу айтам, эч качан кагылышууга, араздашууга, кандайдыр бир тополоңдорго чакырган партия эмеспиз. Дайым ыймандуулукка, маданияттуулукка, мыйзамдуулукка чакырган партиябыз. Бирок жерден кайрылып аткан биздин тарапташтардын биздин чыдамыбыз толуп бүттү. Булар мыйзамдуулукту карабайт, маданияттуулуктан сыртта адамгерчиликти дагы унуткан. Бизге дагы өзүбүзчө аракет кылганга уруксат бериңиз деп кайрылып аткан азаматтарга кайрылып айтам. Мындан ары карай кандай салам болсо, ошондой алик алалы. Кандай мамиле болсо, ошого жараша мамиле кылалы. Себеп мыйзамсыздык гүлдөп турган жерде мыйзам жөнүндө сөз кылуунун өзү келеси олук болуп калат экен. Үмүтүм бар. Кыргызстанда бардык эле адам маңкурт болуп, кечекисин унутуп калган эмес. Касиеттүү калкпыз. Кара кылдык как жарган, айта алган инсандарыбыздан уучубуз кур эмес. Эртеби кечпи алар да өз пикирин билдирет деген үмүттөмүн. Биздин тагдыр буюрса кандай жазса ошондой болуп чечилет. Бирок ыркыратып Мирлан мырзанын үстүнөн кандайдыр бир адамдарды салып, анын үй бүлөсүн, бала чакасын, кичинекей жаш балдарын коркутканыңарды токтоткула да, мыйзамдын негизинде дагы бир жолу кайрылам. Маселени чечкенге аракет кылыңыздар. Биз өзүбүздүн колубуздан келген аракеттин баарын жасайбыз. Андан шек санабаңыздар. Жалгыз гана Мирлан Ыбрайымовдун эмес,
адилетсиз жапа чегип аткан ар бир кыргызстандыктын таламын коргош бүтүн Кыргызстандын ыйык милдети. Биз бул жолубуздан кайтпайбыз. Мына бир ай болду иштегенибизге, бизге миңдеген каттар келип түштү. Кудай кааласа, ар бириңиздердин чындыгыңыздарды өзүңүздөрдүн колуңуздарга кайтарып бергенге аракетти жасайбыз. Мына соңку мезгилде 3 азаматты, Курсан Асановду, Жеңиш Молдохматовду, Бакыт Калмаматовду чыгарып койгону да жөн жерден эмес. Аларды чыгарып, бираз элди алаксытып туруп, эми башка партиясын киргизели деген арам оюңарды абайлагыла. Бул эскертүү болду. Жакшылык кабарлар менен кабарлашканды насип кылсын. Келечегибиз кең, мамлекетибиз бүтүн, асманыбыз ачык, дасторконубуз берекелүү болсун.